Мен ата-энемин, мен кичинекей тайпада мен кызым садикке келет. 22 апрелден баштап садигибиз иштебей атат. Себеп жылан чыкты деп, жыландын уюгу бар экен деп. Бул садиктин жетекчилиги айтты, биз эмени кайрылуу жасаптык. Тиешелүү жерлерге, санэпидстанцияга, МЧСке. Бирок ошол күнү дезинфекция кылып кеткенден кийин деле өлгөн жыландар болуптур. Андан кийин дагы балдары өлүк жыландар бар экен да. Анан мен общий ата-энелердин талабы биз бул чыккан садик, жылан чыккан садикке алып келгенден кооптонуп атабыз. Эч ким кепилдик бере албайт, чыкпайт депчи бул садиктен. Ачык акционердик коом ошонун балансында здание өкмөттөн ишин алган жок. Анан ушул бала бакча багытында курулган 3 кабат имарат мына былтыр ошо жан келген директор жакшына кылышпайды. Анан ушул маселени ошол Гароно чечеби, мэрия чечеби, ушу акционердик коом менен сүйлөшүп, кандай шартта эме кылат, арендага алышабы, башкача кылабы, же баланстан баланска өткөрүп мэрияга, аны өздөрү чечип, ушу кыскасы бизге ушу неберелерибизге шайдык кылып ачып берсе, жакшы болот эле. Тиякта 140 бала бар, 300 балада өчүрүп отурат. Ушул жерде муну городокто канча ата-эне балдарын ушу садикке бере албай, шаарга, тиге немеге чейин частный садиктерге ташып жүрүп калды. Анан ушул маселени тездетип чечип берсе жакшы болот эле. Буну эми жылан чыкты деп атат. 5-6 күндөн кийин чечилет, 10 күндөн кийин чечилет деген биз ага анчалык эле ишенбейбиз. Бул бир нече айга созулат окшойт. Bunun kapitалный ремонт кылышты, башка кылышты, анан эртең жай келет, анан күз келет дегендей. Ушул маселе чечсе жакшы болот. Мына ушул здание жакшынакай курулган. Бүгүндө бул жакта азыр адамдар жашап атат да? Бул жакта жашайт, бир чакты немелер жашайт, ошол арендага алышып жашайт немелер. Самолеттер ремонт кылган бригада бар. Российский украинский компания. Ошол жашап, алар бир бурчунда эле жашап. Аны эми мындай сөйлөбүз неме кылса, садик бардыгын 100% бербесе да какой-то процент берип берсе. Бир эле жыланбы же бир топ жылан чыкты? Бир жылан чыкты, ушул жерден көрдүк. Мен сразу кат менен кайрылдым. Билимдер башкармалына барып, ушундай жылан көрдүк. Кайрылдым, кетти. Биз жылдан жамайбыз, таскалайбыз, актайбыз дегенде. Ушинтип кайрылсам, ошол эле күнү 12-синде бизге ушул дезинфекциядан адам жибериптир. Ал келип эле ошол күнү балдар кеткенден кийин 5-күнү эле дезинфекция кылып, тумдап баягы дагысын өткүздү, дагы экен бир аппак сүткө окшоп. Дарылап кетти. Аябай балдардан, кычыктардан бери чаппай турган биз дарылап куйду. Бардык мында мына 2-3 күн мындай сылап, 2-3 күндөн кийин келип тазалайсыңар деди. Анан биз ошо 2-3 күндөн келип тазалаштырдылар. Ошо тазалаган малдан неме жок эле, бир күн жит болду, дарын жити. Бирок биз көзүмүздү жүргүздүк, эч нерсе жок эле да. Анан кийин бир жумадан кийин кайра баягы өлгөн балдар чыгат да. Жыландын балдары өлгөндөр. Кайсы жактан чыкты алар? Анан неме группабыздан чыккан. Анан коридордо. Канча дана мисалы? Группалардын бир дана, коридорубузда 2 дана ошондой. Балдар өлгөн балдар чыкты, бирок баары түтүнүштү. Анан биз дагы систем кылдык да эми. Демек бул жерде балдар менен болуп кеткенди, балалар кеткенди дедик да кайра бардым. Кайра барып жетекчиликке, ал бирок жетекчилик келди. Өзү текшерип алды, кайра жиберишти, 2 жолу дезинфекция жиберди. Алардын главврачы өзү келди. Мен азыр 2-жолу дарылапты 2 жолу дагы. Анан бирок эми өлүп калды дегенде мен мен дарылап койдум деди. Бирок Бишкектеги зоо баягы эместе атат, жыландар үчүн атайын. Аларга дагы кабар беришиңиздер керек. Мен болду, мындан ашыкча дарылап албайм деп, сиз дарыбыз күчтүү, балдарга зыян келтириши мүмкүн, мына жерде иштегендерге зыян келтириши мүмкүн деди. Ошол анан жетекчиликтен өзүбүздүн билимдер башкармалыктан өзүнүн адысымен келип